29 бөлүм. Жеремия пайгамбардын Иерусалимден туткунда жүргөн аксакалдарга, ыйык кызмат кылуучуларга, пайгамбарларга жана Небухадоносор Иерусалимден Бабылга алып кеткен бардык элге жиберген каттагы сөздөрү бул. Ал катты Жаяхин падыша менен Ханша, Эбнухтар, Жүйүт аймагы менен Иерусалимдин төрөлөрү, жыгач усталар, темир усталар Иерусалимден чыккандан кийин, Жүйүт падышасы Сидкия Бабыл падышасы Небухадоносорго жиберген Сапан уулу Элас жана Хилкия уулу Гемария аркылуу Бабылга жөнөттү. Исрайылдын Кудайы Себайот Теңир Иерусалимден Бабылга өзү кетирген бардык туткундарга мындай дейт: үйлөрдү куруп, ошол үйлөрдө жашай бергиле. Бактарак отургузуп, анын жемиштерин жегиле. Аял алып, уул кыздуу болгула. Уулдарыңарга аял алып бергиле. Кыздарыңарды күйөөгө бергиле. Алар уул кыздуу болушсун. Ошол жерде көбөйгүлө. Кемибегиле. Мен силерди туткундап алып барган шаардын жыргалчылыгы үчүн кам көргүлө. Ал үчүн Теңирге сыйынгыла. Анткени шаарга жакшы болсо, силерге да тынчтык болот. Анткени Исрайылдын Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: силерди араңарда жүргөн пайгамбарларыңар менен сыйкырчыларыңар азгырбасын. Силердин түшүңөрдү жооругандарды укпагыла. Алар менин атымдан силерге жалган пайгамбарчылык кылып жатышат. Аларды мен жиберген эмесмин дейт Теңир. Анткени Теңир мындай дейт: силердин Бабылда жашаганыңарга 70 жыл болгондо мен силерди эстейм. Силерди бул жерге кайра алып келиш үчүн силер тууралуу айткан жакшы сөзүмдү орундатам. Анткени өзүмдүн силер жөнүндө ойлогон оюмду өзүм гана билем дейт Теңир. Силерге келечек үмүт бериш үчүн ал ой жаман ой эмес, жакшы ой. Силер мага кайрыласыңар, мага келесиңер, мага сыйынасыңар. Ошондо мен силерди угам, мени издейсиңер. Эгерде мени чын жүрөктөн издесеңер, табасыңар. Мени табасыңар дейт Теңир. Силерди туткундан кайра алып келем. Мен силерди кайсы элдердин арасына кууп жиберсем, ошол элдердин арасынан бардык жерлерден жыйнап, силерди өз жериңерге кайра алып келем дейт Теңир. Силер Теңир бизге Бабылда да пайгамбарларды берди дейсиңер. Дөөттүн тагында отурган падыша жөнүндө, бул шаарда жашаган бүт эл жөнүндө, силер менен кошо туткундалып кетпеген бир туугандарыңар жөнүндө Теңир мындай дейт. Алар тууралуу Себайот Теңир мындай дейт: мына, мен аларга каршы кылыч, ачаарчылык жана жугуштуу оору жиберем. Аларды жараксыздыгынан улам, жегенге болбой турган жаман анжырдай кылам. Кылыч менен, ачаарчылык менен, жугуштуу оору менен алардын артынан түшөм. Мен аларды кайсы элдердин арасына кууп жиберсем, ошол элдердин арасында жек көрүндүү болот. Алар каргышка калат, кыйынчылык көрөт, шылдың болот. Анткени алар менин сөздөрүмдү укпай коюшту дейт Теңир. Ал сөздөрдү мен аларга өзүмдүн кулдарым, пайгамбарларым аркылуу айтып турдум. Мен аларга пайгамбарларым аркылуу таңзаардан айтып турдум. Бирок алар укпай коюшту дейт Теңир. Ал эми силер мен Иерусалимден Бабылга кетирген туткундардын баары Теңирдин сөзүн уккула. Менин атымдан силерге жалган пайгамбарчылык кылып жатышкан Колайы уулу Ахаб тууралуу, Маасей уулу Сидкия тууралуу Исрайылдын Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: мына, мен аларды Бабыл падышасы Небухадоносордун колуна салып берем. Ал аларды силердин көз алдыңарда өлтүрөт. Ошондо алардан улам Бабылга туткундалып кеткен бардык жүйүттөргө мындай каргыш сөз кылат: Бабыл падышасы Сидкия менен Ахабты кандай өрттөп жиберсе, Теңир сени да ошондой кылсын. Анткени алар Исрайылда жийиркеничтүү иштерди жасашты. Өз жакындарынын аялдары менен ойноштук кылышты. Менин атымдан мен буйрубаган жалган сөздөрдү айтышты. Муну мен билем, жана мен буга күбөмүн дейт Теңир. Нехеламдык Шемаяга айт: Исрайылдын Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: сен өз атыңдан Иерусалимдеги бардык элге, Маасей уулу, ыйык кызмат кылуучу Сепанияга жана бүт ыйык кызмат кылуучуларга кат жиберип, ал катка мындай деп жазыптырсың: Теңир сени ыйык кызмат кылуучу жояттын ордуна ыйык кызмат кылуучу кылып койду. Сен Теңир үйүндө ар бир акылсыз адамдын үстүнөн жана өзүн пайгамбар кылып көрсөткөн адамдардын үстүнөн көз салып турган адамдардын арасында болушуң керек. Сен андай адамды зынданга салып, көзөнөк жыгачка отургузушуң керек. Эмне үчүн сен Анатоттук Жеремиянын силерге пайгамбарчылык кылуусуна тыюу салбайсың? Анткени ал Бабылдагы бизге да туткун узакка созулат.
үйлөрдү куруп, ошол үйлөрдө жашагыла, бак-тарак отургузуп, анын жемиштерин жегиле деп айттырып жибериптир. Ыйык кызмат кылуучу Сепания Жеремия пайгамбарга бул катты угуза окуп бергенде, Жеремияга Теңирден сөз болду. Туткундалып кеткендерге мындай деп айттырып жибер. Нехеламдык Шемая жөнүндө Теңир мындай дейт. Мен аны жибербесем да, пайгамбарчылык кылып, силерди жалган үмүттөндүргөн үчүн Теңир мындай дейт. Мына, мен Нехеламдык Шемаяны жана анын тукумун жазага тартам. Анын тукумунан бир да киши бул элдин арасында жашабайт. Мен өз элиме жасай турган жакшы нерсени ал көрбөйт дейт Теңир. Анткени ал Теңирге каршы сүйлөдү.